A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу жамаат, Аллах Таала бардыгыбыздын басып келген кадамдарыбызга соопторду жазып, күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Мына биздин динибиз алхамдулилlah жалаң эле ибадаттан эмес, ибадат, муамалат, адеп, ахлак деп коет. Ибадат эле жалаң эле намаз окугандан, жана зекет бергенден, ажылык кылгандан эле турбастан, биздин динибиз жана ошондой эле адеп, ахлактын дагы дини да, этиканын дагы дини, адеп, ахлак, маданияттын дини да. Эми Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, бизде азыр мечиттерибизде намаз окугандардын саны көбөйүп, ибадат кылгандардын, зекет бергендердин, ажылык кылгандардын, умра кылгандардын саны көбөйүп баратат, алхамдулилlah. Бирок ошол эле мезгилде биз өзүбүздүн маданиятыбызды, адеп, ахлагыбызды дагы эмне кылышыбыз керек, жүрүм-турумубузду дагы жакшыртышыбыз керек болот да. Бул исламдагы аябай зарыл болгон нерселерден. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтты: Астаузу билlah аллазина юнфикуна фис-сарраи вад-дарра. Ошол адеп, ахлактуулардын арасынан эң жакшысы ким десе, адеп, ахлактуулардын арасындагы эң жакшы адамдар, Кудай Таала айтып атат: аллазина юнфикуна фис-сарраи вад-дарра. Жыргалчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы, жана жыргалчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы берешен болгон адамдар деп атат, садака берген адамдар деп атат, колу ачык адамдар. Жыргап турса дагы, колунда бар болсо дагы, жок болсо дагы, не кыйын болуп жатса дагы, жеңил болуп жатса дагы, не колу ачык болгон адамдар деди да. Бул ушул адамдардын сап башында ушулар кимдер? Бейиштиктерди айтып атат да мында Куранда. Демек эң биринчи кимди айтып атат? Фис-сарраи. Өзү кыйынчылык, кыйналып турса дагы, колунда бар болсо дагы, жок болсо дагы, бирөөгө жардам бергиси келип, бир сом болсо да чыгарып бергенге аракет кылган адамдарды Аллах Таала аяттын башында айтып атат. Бул кимдердин экен? Бейишке кире турган пенделердин сыпаттары экен. Эми экинчиси айтып атат: вал казиминал гайза деп атат. Эми экинчиси вал казиминал гайза, ачуусун ичине жуткандар деп атат. Кээде ачуун келет го, аябай бирөөгө жинденип, ачуун келип, бирөөнүн бир жерин сындырып таштаган келет. Бирок ошол кезде өзүңдүн ачууңду, каарыны жуткандар деди экинчиси. Ким? Адеп, ахлактуу адамдар. Адеп, ахлактуу, маданияттуу адамдар. Кудай Таала ким деди? Вал казиминал гайз, ачуусун жуткан адамдар деди. Ачуусун жуткан адамдар. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама: Ман казама гайзан ва хуа кадирун аля ан юнфизаху малааху Аллаху амнан ва иманан. Ким деди? Бирөөнү ошол ачуусу келип, баягы уруп бир нерсе кылып таштаган келет го. Мисалы үчүн ачуун, карын келип чыгып, аябай жинденип, баягыга күч көргөзгөнгө кадыр болуп атасың да, күчүң жетет, аябай уруп, баягы алсыз болуп атат. Бирок ошондой мезгилде деди пайгамбарыбыз, күчү жетип туруп, баягы алсызга күчү жетип туруп, бирок эгерде ошол ачуусун ичине жута турган болсо, анда Аллах Таала ага эки нерсе берет деди. Ошол адамга эки нерсе берет деди. Биринчиси эмне экен? Амна. Аллах Таала тынчтык берет деди. Ошол адамга тынчтык берет, жана ва иманан, жана иман берет деди. Ал адам имандын дамын эмне катат деди. Мына ошон үчүн мындан дагы аябай көп хадистер келген. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ан Сахл ибн Муаз ابن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على ينقذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. Бул эркектерге тиешелүү. Пайгамбарыбыз айтты: эгерде ким деди ачуусу келип туруп, баягы ачуусун чыгарганга аракет кылбастан, баягы ошону ичке аткарбастан, жамандык кылбастан эмне кылса деди, ошол ачуусун ичине жута турган болсо, анда Аллах Таала кыямат күнү адамдардын арасында чакырат ошол пендени деди. Адамдардын арасына чакырып туруп, хатта юхаййиру мин айи ахурин ша, баягы хурл айн кыздар бар го, гури.
Мына ошол кыздардан кимисине кааласаң үйлөн дейт экен. Не кылганың үчүн? Ачууңду ичиңе жуткандыгың үчүн. Мына кыямат күнү Аллах Таала бүт пенделерди чакырып туруп, эркек адамга эмне дейт экен? Мына каалаган хурл айын кызга үйлөн дейт экен Аллах Таала. Эмнеге бул мен кызыктым да бул жерде аялдар калып кетип калат да. Аял биз Аллах Таала ачуубузду жутканыбыз үчүн биз бирөөдү кечирсек, Аллах Таала бизге аял берсе, аялдар айтат да, биздин укуктарыбыз кайда деш мүмкүн да. Бирок бул жерде эмнеге десе, себеби көбүнчө эркек киши эмне кылып коет экен? Аялга зулум кылып коет да. Эркекте күч бар да. Эркекте күч бар. Ошондуктан эркек киши эмне кылып коюшу мүмкүн? Аялга күч өткөрүп коюшу мүмкүн. Зулумдук, залымдык кылып коюшу мүмкүн. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз эмне деди? Ким баягы бирөөнү уруп же болбосо мисал үчүн аялын деп мындайча да. Аялына күч көргөзгөнгө кадыр болуп атат, ачуусу келип атат. Бир чапсаң алып кетет. Мисал үчүн көгөрөт да бир нерсе болот, сага күчү жетпейт. Бирок ачууң келип туруп деди. Ачууң келип туруп ошону баса турган болсо, кыямат күнү ошол пендеге, ошол эркекке Аллах Таала эмне деди? Ошол эркекти адамдардын арасына алып чыгып туруп, мына ошол кылган ишиң үчүн сен мына хурл айын кыздардан, гурилерден каалаганыңа үйлөн деп Аллах Таала ыктыяр берет экен. Мындан кийин дайыма сабыр кылабыз, иншалла. Бул хадисти уккандан кийин аялдарга демек эмне кылыш керек экен? Бираз сабыр кылыш керек экен да. Ошон үчүн себеби бул эркектерге айтылып атат. Эркектер эмне кылып коет? Зулум кылып коет экенбиз да. Эми биринчисинде Аллах Таала аятта эмне деди? Аятта фис-сарраи вал-дарраи, биринчиси колунда болуп турса дагы, колунда жок болуп турса дагы баягы садака бергенге аракет кылган адамдар, экинчиси ачуусун жуткан адамдар деди. Бейиш сыфаттанган адамдар. Үчүнчүсү вал-афина анин-нас, жана адамдарды кечирген адамдар деди. Үчүнчүсү кимдер экен? Адамдарды кечирген адамдар. Булар дагы каяка кирет деди? Бейишке кирет деди. Булар дагы эмне деди? Бейишке кирет деди. Азыр буларды дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде эмне кылып атат? Мактап атат, урматтуу жамаат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар биздин кете жүрөгүбүз сыгылат го. Мисал үчүн жүрөгүң сыгылат. Жүрөгүң эмнеге сыгылат? Жүрөгүңдө кечирбестүүлүк бар. Кечирбейбиз бирөөнү. Бирөөгө көрө албастык кылабыз. Бирөөгө дагы бир кара ниетибиз бар. Дагы кыскасы толтура нерселерди не кылып алабыз? Жүрөккө үйүп алганбыз. Ал жүрөктө ээлеген даже бизде воздухка жайкалган эмес да, абага жайкалган эмес. Жүрөгүңдөгү нерселерди, кирлерди чыгар. Адамдарды кечир. Адамдарды кечиргенден кийин не болот? Анан кийин жүрөгүңө аба кирип, мындайча айтканда бактылуу болосуң да. Ошон үчүн көп адамдар бүгүнкү күндө көптөгөн адамдарды кечирбей жүрөт. Неге бактысыз десе, ошол кечирбегендиги үчүн бактысыз. Ошон үчүн адам эмне болуш керек экен? Кечиримдүү болуш керек. Дароо кечирип салыш керек. Жүрөгүңүзгө сактап жүрө бересиз, жүк болуп сизди ушул нерселер анан не кылат? Бактысыз кылат. Валлаху юхиббул мухсинин, Аллах Таала жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт деди. Мына ушуларды эмне деди? Жакшылык кылуучулар деди. Кимдер? Биринчиси барчылыкта дагы, жокчулукта дагы, токчулукта дагы, молчулукта дагы, жокчулукта дагы, барчылыкта дагы садака бергенге аракет кылгандар, ачуусун ичине жуткандар экинчиси, жана үчүнчүсү адамдарды кечирген адамдарды Аллах Таала эмне деди? Аллах жакшы көрөт, булар мухсинин деди. Булар жакшылык кылуучулар деди. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلم ويعطي من حرم ويصل من قطع. Kim dedi beyişten üylü bolgusu kese, kim beyişten üylü boluğunu kalıp oşağa suyunsa dedi, jana darajasının kötörülүүsүn kaalasa dedi Peygamberimiz فليعفو عمن ظلم, zulum kılgan adamdı keçirsin dedi. Zulum kılgan adamdı keçirsin ve yu'ti men harama, berбеген adamga bersin dedi. Sağa bir nerse surap bardın, berbedi oşol adamga bersin dedi. Anan ve yasile men qata'a,
жана туғандық мамилени үзгөн адам менен не кылынсын деди, туғандық мамилесин уласын деди. Көрдүңүздөрбү? 3 нерсени айтып атат. Зулум кылган адамды кечир, жана бербеген адамга бер, жана туғанчылык мамилени үзгөн адам менен не деди? Туғандық мамилеңди эмне кыл деди? Ула, бириктир, туғандық мамилеңди аткар, Аллах Таала сага эмне берет деди? Бейиштен үй курат, жана даражаңды көтөрөт деди. Демек, урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө бизде ушундай принциптерибиз бар. Канча алсам ошончо берем дейбиз да. Канча алсам ошончо беребиз. Бизде айкөлдүк сыфат калбай баратат көпчүлүгүбүздөчү. Мисалы үчүн бирөө 1 килограмм берсе, мен деле 1 килограмм берем дейт. Бир урса 1 урам дейт да. Канга кан, жанга жан деп туруп жашагандар бар го. Бирок биздин принцибибиз ушундай болуп калды да. Бирок жакшылык кылса, чакырса чакырам дейт. Туурабы мисалы үчүн? Барса барам дейт, келсе келем дейт. Любой адам ошондой болуп калды. Азыр биз тескерисинче пайгамбарыбыз эмне деп атат? Сен зулумдук кылган нерсени сага притеснение кылган адамды кечир деп атат. Бербеген адамга бер деп атат. Ошон үчүн элибизде деле айтат го, жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши, жамандыкка жакшылык эр кишинин иши дейт да. Ошон үчүн ар кимдин колунан эле келе бербейт экен да. Бирок бул баягы жамандык кылган адамга жакшылык кылуу бул кимдин сүннөтү экен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Bir adam жолдо бараткан экен да, жолдо баратса жылан жаткан экен. Жыланды алып, жылан баягы суукта аябай үшүп эме болуп калган экен да, аябай жансыз болуп жаткан экен. Жыланды алып турду, акырын койнуна салып алыптыр. Жыланды салып, бир аздан кийин баратса жылан ысып туруп, анан бир маалда чагып алыптыр да. Дептир дагы, сен жакшылыкты билбейт экенсиң, сени сууктан алып ысыкка салсам, мен сага деп туруп алып отко таштаптыр. Дагы кайра келатып ойлонот экен да. Бул жылан өзү, жыландын функциясы бул чагыш керек. Бул өзүнүн функциясын аткарып атат. Мен адаммын, мен адам жакшылык кылышым керек деп туруп, кайра барып баш иштеп кетип, оттон кайра чыгарып койгон экен да. Ошол сыяктуу көрдүңүздөрбү, кээ бир адамдар бар, ал жылан. Ошол адамдарга жамандык кылып жүрө берет, бирок ошол жыланга теңелип чагып алды деп, сен дагы ага өчөшүп кете бербешиң керек. Бул мусулмандын иши эмес да. Ошон үчүн мен бул нерсени мурда айткан элем да, көпчүлүгү каршы чыгып, сиз тиги жамандык кылган адамга деле жакшылык кыл деп, мен канча кылса ошондой кылам деп көп адамдар ушундай кайрылат да. Ошон үчүн эмне? Биз Аллах үчүн деген нерсени, ихлас деген нерсе бар го, урматтуу жамаат. Ихлас деген эмне? Ихлас деген өзү бул куткаруу, ихлас деген бошотуу. Жүрөгүмдө ихлас бар деген сөз болду. Бул демек мен жүрөгүмдү куткарганмын. Эмнеден куткаргансың жүрөгүңдү? Бирөөлөрдөн ыраазычылык күткөндөн, бирөөлөрдөн дагы жамандык хасат кылгандан, бирөөлөргө кир сактагандан, бирөөлөргө жамандык кылгандан, кара ниеттиктен, кыскасы бардык терс сапаттардан ихласым бар деген сөз. Ошону мен жүрөгүмдө ушундый нерсени куткардым деген сөз. Ошон үчүн эмне кылалы? Жакшылык кыла берели. Жамандык кылган адамга да колдон келишинче жакшылык кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаңы баягы пайгамбарчылыктын биринчи жылдары бир аялга эртеден кечке келди да, палаткасын, бир кемпирге палаткасын көтөрүштү да. Палаткасын тигишип, отун жарып, анан кийин кечинде болгондо пайгамбарыбыз жөнөйүн дегенде баягы аял айтты: "Сен аябай жакшы адам экенсиң" деди. "Мен сага бир жакшылык кылайын. Бул жакшылыгыңдын ордуна бир Мухаммад деген бир жалганчы пайгамбар чыгыптыр. Ошол пайгамбарды, жалганчы пайгамбарды көрсөң, сен ага ишенбе, иман келтирбе, менден сага жакшылык болсун" деди да. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жылмайып туруп айтты: "Ана хуа" деди да. "Мен ошолмун" деди. "Ошол Мухаммад менмин" дегенде кечке чейин не кылды? Адеп, ахлак, культурасын көрдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын маданиятын, адеп, ахлагын, жүрүм турумун, характерин көрдү. "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака Мухаммадун расулуллах" деп туруп иман келтирди дароо.
Көрдүңүздөр? Адеп ахлак көргөздү да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн жакшылык кылганда эмнекен биз жакшылык кыла турган болсок, biz Allah'ın dinini dağı erterek bat taratabız da. Ошон үчүн жамандык кыла турган болсок, дароо бизде азыр ушул жерде бирок Кудайым кечирип койсун, балким туура эмес айтам. Көпчүлүгүбүз бир 70-80%га эгерде бирөө келип артыбыздан келип туруп бир тартып туруп катуу кармап тартып жибере турган болсо, айланып туруп сразу бересиң, "Мәс сага" деп, "Ты кто такой?" деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бир араби келип аркасынан тартып, "Я Мухаммад, атини мимма атака Аллах." Мухаммад мага келип, мага Алла Таала берген олжодон бер деп келип туруп дейт. Ушундай аркасынан кетип атат дейт. Ушундай келип туруп пайгамбарыбызды тартты дейт. Ойно кылып дейт. Бая күч менен тартканда дейт. Пайгамбарыбыз эмне кылды? Пайгамбарыбыз жылмайып туруп карады да. Пайгамбарыбыз жылмайып туруп карады. А биз болсок эмне кылат элек? Ким экен деп туруп саласына айландырып туруп. Болду, бүттү. Биздин мына эмне нервибиз ушуга чыдайт да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, бирок бул адеп, ахлак, кулк, мүнөз деген нерсе бул акырындык менен келет экен да. Акырындык менен. Бирок катабызды бир-бирден жоюп атып, акырын аракет кылып атып, нени характердин үстүнөн, кулк, мүнөздүн үстүнөн иштейли иншалла. Кулк, мүнөздүүдү жакшырта турган болсок, кимге кошуна болобуз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кошуна болобуз. Эми аяттын уландысында وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Эгерде дагы бейиштиктерди сыфаттап Алла Таала айтып атат, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, эгерде бир бузуклук кылып койсо, сөгүнүп койсо, бир же күнөө жасап кое турган болсо, шариатка туура эмес иш кыла турган болсо, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, же өздөрүнө зулумдук кылып кое турган болсо, Аллахты эскерип, Аллахтан кечирим сурагандар деди. Ким? Бейишке кире турган адамдардын сыфаты. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, Аллах Тааладан башка күнөөлөрдү эч ким кечирбейт. Ал бир гана Аллах Таала күнөөлөрдү кечирет. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Билип туруп кылган күнөөлөрүнү эмне кылып улантпагандар деди. Дайыма бир күнөөнү билип туруп дайыма уланта берсеңиз, бул сизди эмне кылат? Жок кылат. Эмнеге десе, кичинекей күнөөлөрдөн сактангыла деди. Кээде бир чоң күнөөнү жасаганга караганда кичинекей күнөөнү постоянно жасай беребиз го, бул жаман. Себеби эмнеге? Тамчы тамып жатып бир күн үйүңдү алып кетет. Жөн эле коюңуз, үйүңүздөн суу тамсын, не болот? Тамып атып, таң атса карасаңыз, уже көл болуп калат. Ошол сыяктуу кичинекей күнөөлөр эмне кылат дейт? Адамды ошентип бир күн агызып кетет дейт. Чоң күнөөгө айланып кетет дейт. Аябай кооптуу болуп калат. Ошон үчүн күнөөнү эмне кылды? Билгенде деди Алла Таала, билгенден кийин ошого дайыма аткарбагандар деди. Билдиңби? Болду, токтот. Андан кийин мына ушундай адамдарга деди Алла Таала, Улаика жазаухум магфиратум мин раббихим. Ушул адамдарга, кандай адамдарга? Биринчиси мына, колунда бар болсо дагы, жок болсо дагы садака бергенге аракет кылган адамдар, ачуусун жуткан адамдар, экинчиси. Үчүнчүсү адамдарды кечирген адамдар, жана бир күнөө кылып койсо, төртүнчүсү, бир күнөө кылып кое турган болсо, ошого дароо Аллахтан кечирим сурап истигфар айткандар, жана күнөө жасап дайыма ошонун үстүндө жүрө бербеген адамдар, улантып эле дайыма кичинекей күнөөлөрдү аткарып жүрө бербеген 5 түрдүү адамды Алла Таала эме деди? Улаика жазаухум магфиро. Булардын сыйлыгы эмне деди? Магфиро, кечирим, ва мин раббихим ва жаннатун. Буларга бейиштер берилет деди. Бейиштер берилет, тажри мин тахтихал анхару халидина фиха. Астыларынан дарыялар аккан түбөлүктүү бейиштер берилет. Ва ни'ма ажрул амилин. Амал кылуучулардын сообу кандай чоң деди. Көрдүңүздөрбү? Демек, урматтуу жамаат, эмне кылышыбыз керек? Бири-бирибизди кечирип, адеп, ахлактуу болушубуз керек. Бирөөлөргө эмне болушубуз керек? Бирөөлөргө үлгү, жакшы үлгү болушубуз керек. Өткөндө бир
Алым устазыбыз айтып калды, ким деди. Бирок мен баягы шашылыш түрдө айтып калды, бирок хадисби же алымдардын сөзүбү мен сурай албай калдым. Айтты, ким Аллахтын динин деди дават кылып жатып, поведениях, эгерде жаман көргөзө турган болсо, жаман көргөздү да, жаман көргөзө турган болсо, ага 3 каргыш берилет деди. Проклятие. 3 каргыш берилет деди. Может, биз деле жолдо жүрүп баратып, азыр биз представители ислама, биз исламдын өкүлдөрүбүз да, бирөө бизге через нас смотрят. Эгерде биз динди жаман көргөзө турган болсок, Алла Таала бизге 3 каргыш берет экен. Неге сен мусулман болуп туруп исламды жаман көргөздүң? Сен аркылуу из-за тебя, сенин айыңдан ушул динге келбей калды. Чоң неаматтан ал адам калып калды. Сенин жаман адеп аклагыңды көрдү дагы динге келбей калды. Неге сага каргыш болот экен? Сен жаман көргөздүң динди. Эми эгерде кимде бейиш менен сүйүнчүлөп жакшы адеп аклак көргөзө турган болсо, ага деди 3 не берилет экен? 3 рахмат берилет экен буга дагы. Не үчүн? Динди жакшы көргөзгөндүгү үчүн. Ошон үчүн мусулманбыз деп койбостон эле сөзүбүзгө дайым туруш керек. Кеде магазинге кирип калсаң, мага айтат да, могу жакта таксырлар дейт, жолго мусор таштап кетет дейт. Анан таксырлар дейт, келе жатып дейт, мындай кылып сөгүнөт, анан мындай болот, тигиндей болот деп туруп, кеде мага айтышат, мисалы үчүнчү, сен имамсың депчи. Биздин бир кичинекей кылган барып жолдо түф деп түкүрүп койгондугубуз уже аларга со стороны очень плохо смотрится. Аларга могу дейт, мечитке барат дейт, көчөгө түкүрөт дейт. Мечитке барат, мусор таштайт дейт. Мечитке барат, дагы бир нерсе кылат дейт. Ошон үчүн урматтуу жамаат, азыр адамдар тескерисинче адамдарчы китеп окубайт, Куран окубайт. Эч качанчы, мына мисалы үчүн көпчүлүгүчү көбүнчөсү биздин адеп аклагыбызга карайт да. Биздин поведениябызга карайт да, анан исламга келет да. Ошон үчүн адеп аклагыбызды, жүрүм турумубузду эмне кылалы? Оңдойлу. Ислам менен ушул мен кылып атканым исламга дал келеби, келбейби деп ушул нерсени эмне кылышыбыз керек? Карашыбыз керек. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза кана яумул киямати нада мунадин якулу айнал афуна анин нас." Бая айтпадыкпы, адамдарды кечирген аябай чоң сооп экен деп. Халумма иля роббикум. Адамдарды кечирген адамдар деткен. Кыямат күнү Аллах Таала адамдарды кечирген адамдар келгиле. Иля роббикум, Роббиңерге келгиле. Ва хузу уджуракум, силер соогуңарды алгыла. Ва хакка аля кулли имриин муслимин иза афа ан ядхулал джанната. Бирөөнү, башка бир адамды кечирген ар бир мусулманга бейишке кирүү важип болду дейт. Не каждый может простить кого-то. Мисалы үчүн интернетте көрдүңүздөр, кеде баласын өлтүрүп койгон адамды кечирген адамдарды көргөнсүң. Мага балам бала бол депчи, мисалы үчүнчү. Ушундай адамдар бар экен. Бирок бул нерсе бардыгынын колунан келе албайт. Бардыгынын колунан келбейт кечиргенчи. Бирок ошон үчүн кечире турган болсо, мына пайгамбарыбыз эмне деди? Башка адамдарды кечирген ар бир мусулманга бейишке кирүү важип болду деди. Кечире турган болсо эгерде. Ошон үчүн эмне кылалы? Кечиримдүү бололу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аусани Робби битис'ин ва ана усикум биха." Роббим мени 6 нерсеге буйурду деди Алла Таала. Мен дагы силерди 6 нерсеге буйруйм деди. Аусани бил ихласи фи сирри ва аланияти. Аллах Таала мени деди пайгамбарыбыз, жалгыз калсам дагы, эл арасында болсом дагы ыхласка буйурду деди. Дайыма өзүң жалгыз калсаң башка лицо, анан элдин алдына чыксаң башка лицо эмес, дайыма элдин арасында дагы өзүң жалгыз калсаң дагы бир беттүү, ыхластуу болгонго пайгамбарыбыз айтты, Алла Таала мени буйурду. Вал адли фи рида вал гадаб. Ачуум келип турганда дагы, разы болуп турганда дагы адилеттүү болууга буйурду деди Алла Таала. Ачууңуз келип турганда попробуй адилеттүү болуп көрүңүз.
Ачуңуз келип турганда өзүңүздү кармаганга аракет кылып көрүңүзчү, кармай алат бекенсиз. Баягы жерде жөн эле өзүңдү билбей каласың, мисалы үчүнчү. Бардык адам эле ачуу келип турган кезде кармай албайт өзүн. Пайгамбарыбыз эмне деди? Же болбосо баягындай сөз бар го, эгерде бирөөнүн чыныгы жүзүн көргүң келсе, бир урушуп көр дейт да. Урушуп көрсөң, чыныгы жүзүн билесиң дейт. Пайгамбарыбыз эмне деди? Разы болуп турган кезде дагы, ачуум келип турганда дагы адилеттүү болууга Аллах Таала буйруду. Вал qasdi fil ghina wal faqri. Колумда кедейчиликте дагы, бай болсом дагы, кедей болсом дагы үнөмдүү болууга Аллах Таала экономичный, дайыма эконом менен колдонгонго Аллах Таала буйруду деди. Ва ан афу амман заламани, мени мага зулум кылганды кечиргенге буйурду деди Роббим. Зулум кылган адамды кечиргенге буйурду деди. Ва утия ман харамани, мага бербеген адамга бергенге буйурду деди пайгамбарыбыз. Ва асила ман qata'ani, мени менен туугандык мамилесин үзгөн адам менен мамиле курууну, мамилени улантууну Аллах Таала буйурду деди. Ва ан якуна самти фикрон, менин унчукпай отурганым фикир болушун буйурду деди. Ва нутqi зикрон, сүйлөгөнүм зикир болушун буйурду деди. Бир гана жакшылыкты сүйлөгөнгө буйурду. Ва назари айбарон, менин карашым сабак болушун буйурду деди пайгамбарыбыз. Демек пайгамбарыбыздын караганы сабак экен, унчукпаганы бул фикир экен, ал эми сүйлөгөнү эмне экен? Зикир экен. Буну дагы пайгамбарыбыз эмне деди? Мен ушул нерселерди силерге буйруймун деди. Үммөтүнө айтты. Демек эмне кылышыбыз керек экен? Бирөө бизге жамандык кылган болсо ага жакшылык кылышыбыз керек экен, зулумдук кылган болсо кечиришибиз керек экен, адеп аклагыбызды оңдошубуз керек экен. Эми акыркы сөз, урматтуу жамаат. Ошон үчүн мына вакила абаллаху ли саййил хулуқил тауба. Жаман мүнөзү, жаман характери бар адамда дейт, Аллах Таала тообасын токтотуп коёт экен. Пока его тауба не будет принимать Всевышний Аллах. Неге десе, у него плохой характер. И он может еще кого-то может обидеть. Дагы бирөөнү да тарынтып коюшу мүмкүн. Почему? Потому что у него скверный, плохой характер. لأنه لا يخرج من ذنب إلا دخل في ذنب آخر لسوء خلقه. Потому что у него плохой характер, и он выйдет из одного греха и зайдет в другой грех, говорит. Бир күнөөнү характери жаман адам, бир күнөөнү не кылат? Жасайт да кайра башкасына эле кирип кете берет дейт. Эртеден кечке жаман характери бардыгы үчүн күнөө жасап жүрө берет дейт. Ошон үчүн мунун тообасы эмне болгон дейт? Токтоп турат дейт. Алла Таала бунун тообасын азырынча кабыл кылбайт. Кулк мүнөзүн оңдомоюнча дейт. Алла Таала бардыгыбыздын кулк мүнөзүбүздү оңдогонго насип эткен болсун. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимун хаким. Аллахым өзүң мээримдүү, урайымдуусуң. Аллахым бизди мусулмандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзүн берген, пайгамбарыбыз жашап өткөндөй жашоону насип эткин, пайгамбарыбыздай жумшак, мамилечил болууну, башкаларга үлгү болуп сенин диниңди жеткирүүнү насип эткин я раббал аламин. Радина биллахи раббана бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллама набиян ва расулан би рахматика я архамар рахимин. Амин.